окуу жана түшүнүү бөлүмү, анын структурасы жана стратегиялары. Буга чейин кошумча эмес орто тестти жазып көргөндөр болсо, же болбосо анын пробный тесттерин же колдонмо китепчелерден окуу түшүнүү бөлүмүн иштеп көргөндөр болсо, байкайт ал жакта суроолор кээ бирлерге оор келет же башкача келет. Ошондо мындай ой пайда болот да, мен бул суроолорго кантип жооп бере алам, кантип жогорку бала ала алам. Мен кыргыз тили жана адабиятын жакшы окуган эмесмин, ал сабактар мен үчүн эмес. Мен ал сабактарды такыр жактырбайм деген окуучулар болот. Албетте, бул суроо сенин кыргыз тили жана адабияты сабактарың же башка сабактар 5 болушунун кереги жок. Бул сынак үчүн. Бул сынактын өзүнүн методдору бар. Ошол методдорду билип алып жооп берсең, оңой болот деп эсептелинет. Мисалы, биринчи биз аны үчүн окуп түшүнүүнүн структурасын үйрөнөлү. Ал кандай эмнелер бар? Ал жерде 3 текст бар. 3 текст боюнча 30 суроо берилген жана жалпы убакыт 60 мүнөт. Биринчи жана экинчи текстте 180 саптын айланасында болот бир текст. Экинчи текст дагы 180 саптын айланасында узундугу. Жана үчүнчү текст болсо 200 саптын айланасында болот дагы. Үчүнчү текст 2 үзүндүдөн турат. Биринчи үзүндүдө 100 саптын айланасында болот, экинчи үзүндү дагы 100 саптын айланасында болот. Маанилүү болгон нерсе, бул 2 үзүндү тең бир тема боюнча 2 автордун оюн айтылат. Мисалы, музыка боюнча боло турган болсо, биринчи автор музыка боюнча өз оюн, өз пикирин билдире турган болсо, экинчи автор дагы өзүнүн каалаган нерселерин айтып жазат. Анан ушул 2 үзүндү боюнча жалпы 10 суроо берилет. 10 суроодо биринчи үзүндүдөн биринчи, экинчи үзүндүдөн кийинки суроолор, андан кийин 2 үзүндүнү салыштырган суроолор берилиши мүмкүн. Мисалы, бир тема боюнча 2 автор бир ойго келет, мисалы, же бирөө бири-бирине каршы болот. Ошондой нерселерди сурайт. Биринчи текстте, биринчи жана экинчи текстте болсо, ар бир текстке 10 суроо жана ал жерде ошол тексттер боюнча гана бир гана текст боюнча суроо берилет. Маанилүү болгон нерсе, силер каалаган тексттен окуп баштасаңар болот, үчөөнүн. Дагы бир нерсе, 60 мүнөттүн ичинде, мисалы, биринчи текстти окуп суроолоруна жооп бердиң. Мисалы, суроолорго жооп берип атып, кайра кээ бир окуучулар ойлойт экен, бир жолу гана окуу уруксат деп. Кайра текстти окуганы уруксат жок, суроону окуп жооп бериш керек деп. Андай эмес. Сен текстти окуйсуң, суроону окуйсуң, анан жооп бериш үчүн кайра текстке аркага барып, окуп жооп берсең боло берет. Маанилүү болгон нерсе, сен ушул 3 тексттин ичинде каалаган баракты ачып жүрө аласың, бирок сен башка аналогиялар бөлүмүнө, математика бөлүмүнө кайра бара албайсың. Окуп түшүнүүнүн ичинде каалаган бөлүмдү иштесең боло берет. Бул суроолор көбүнчө кандай окуучуларды адаштыра турган таризде ыкмада түзүлгөн. Мисалы, карасаң 4 жооп тең бири-бирине окшош сезилиши мүмкүн, же 2 жооп калат бири-бирине жакын сезилет да. Бул окуучуну адаштырат. Бирок сен көңүл бөлүп суроону жана анын стратегияларды колдонуп жооп берсең, ал жерде такыр адашпайсың жана ар бир суроо оңой эле болуп калат. Кандай стратегиялар бар? Ал стратегиялар боюнча азыр мына биринчи, жогорку балалы үчүн 3 жол бар экен. Бул суроолордун түрлөрүн билүү. Кандай суроолордун түрлөрү бар? Мисалы, мындай түрлөр бар. Ушул бир саптардагы эмнени мисалы дейли, бул жакта бир суроо бар. 7-12 саптарда айтылган ой эмне деп аныктаса болот деп. Мисалы, бир саптын маанисин сурайт, же болбосо башка бир суроолордо ошол тексттеги колдонулган сөздөрдүн маанисин сурайт, же текст жөнүндө жалпы мазмунун эмне жөнүндө болгонун жана автордун тону позитивдүү же негативдүү, ошол жөнүндө дагы сурайт. Бул ошол суроолордун түрлөрү боюнча кийинки видеолорду кылган аракет кылам. Жана азыр бул жерде стратегиялар бар. Ошол суроолорго стратегия менен бир жооп берсең, сен оңой жооп бересиң жана бат жооп бере аласың. Андан кийин эмне кылуу керек? Практика кылуу керек. Практика кылганда чыныгы оротага жакын болгон суроолор менен практика кылсаң,
ошого жакын болгон тексттер менен практика кыла турган болсоң, сен албетте жакшы балл алууга мүмкүнчүлүгүң көп. Анда суроолорго жооп берүүдөгү 8 стратегия. Бул стратегиялар сенин окуп түшүнүү бөлүмүңдөгү балды жогорулатууга сөзсүз жардам берет деп ишенем. Анткени стратегияларды билип алган соң, суроолорго жооп бериш бир канча эсе оңой болот. Бул стратегияларды билбей туруп жөн гана кирип тапшыра турган болсоң, анда кыйын болуп калат дейм. Өзүңдүн билген ыкмаң менен, билген опытың менен жооп бересиң да. Сен буга чейин мен бул стратегияларды каяктан алдым? Биздин бул ЖРТ мектеп окуучуларын бүтүргөндөгү тест. Ошондой эле Америкада дагы SAT деген сынак бар. Ал жерде дагы окуп түшүнүү бөлүмү бар да. Ал окуп түшүнүү бөлүмүндө жооп бериш үчүн бир канча стратегиялар бар. Ар түрдүү китептерде ар башка стратегия ыкмаларды колдонгон. Мисалы, биздин китепчелерде дагы, ОРТ үчүн колдонмо китепчелерде дагы өздөрү стратегияларды сунуштаса керек. Мен муну бир англисче Prep Scholar деп кайсы сайттан тапканымдын астына жазып койдум. Ошол сайттан табып, кыргызчага котордум жана ОРТнын суроолоруна салыштырып иштеп көрдүм. Бардык стратегиялар туура келет экенин тактап ынандым да өзүм дагы. Ушул стратегиялар боюнча азыр мисалы биринчи стратегияны карап көрөлү. Бул эмне кылуу керек? Текстти бат окуу жана көп токтолбоо дейт. Мисалы, биз көрдүк, бир текст 180 саптай же болбосо 200 саптай узундукта болуп кетет экен. Анан сен ар бир текстте берилген ар бир неме детальдарды окуйм, детальдарды жаттап калам деп отурсаң, анда сен шашпай окушуң керек жана аны жаттап калууга дагы мүмкүн эмес да. Ошон үчүн сен текстти окуганда жалпы маанини гана түшүнүү үчүн окуш керек. Мисалы, ал жердеги Асандын туфлисинин кызыл болгону же бир жерде бирөөнүн мисалы бир жерде туулду дейт. Анын именно кайсыл жерде, кайсыл айылда туулганын жаттап отуруштун кереги жок. Себеп дегенде сен суроодо ошону сураса, дароо текстке кайтып туруп, таап жооп берип кое аласың. Көпчүлүк окуучулардын кетирген катасы дейт. Муну мен ошол англисчеде окудум, кыргызчага дагы туура келет деп ишенем. Текстти шашпай окушат жана ар бир нерсеге көңүл бөлүп окуганы аракет кылат. Бул эмне себептен дейт? Бул мектепте биз ошондой нерсеге көнүп калганбыз. Адабият сабагында, мисалы башка сабактарда бир китепти окуп, ал автордун ошол каармандардын белгилүү бир сценада эмне жөнүндө эмне деп кеп айтканын, мисалы Асандын бир жерде туруп алып эмне деп айтты деп сенден сурайт. Сенде китебиң жабык. Ошого жооп беришиң керек. Бул жерде сенде китеп ачык. Анын эмне деп айтканын жатташтын кереги жок. Же анын кандай кийим кийгенин жатташтын кереги жок. Керек болсо, кээ бир суроолордо мисалы жооп кайсы сапта экенин дагы жазып коет. Сен болгону ошол сапка барып, суроону окуп, текстти окуп, түшүнүп жооп беришиң керек болот да. Мисалы дейли, бир суроону ачып көрөлү. Тексттеги 7-12 саптарда айтылган ой эмне деп аныктаса болот дейт. Ошондо биз эмне кылабыз? Бул жерде биздин бир текст бар болчу. Текстке келип, мисалы 7-12 сапты окуйбуз. Ал жерде дагы бир маанилүү нерсе, сен берилген сапты гана эмес, анын үстүндөгү жана астындагы 1-2 сүйлөмдү дагы кошо окушуң керек болот. Себеп дегенде ошол саптардын жалпы текст менен болгон мамилесин, байланышын ошол жерден үйрөнө аласың. Ал сапта мисалы автор кандай тондо сүйлөгөнү же болбосо бир белгилүү бир ойго каршы чыктыбы же белгилүү бир нерсени колдоп жаздыбы, ошол жөнүндө сен жооп бересиң. Эми жалпы эле мисалы кээ бир окуучулар экөөнө тең бир нерсени билет, экөө тең бир стратегияны билет, бир текстти окуйт, бирок бирөө бат, бирөө акырын жооп бериши мүмкүн, шашпай же ката жооп бериши мүмкүн да. Анын үчүн силер менин оюмча дүйнө таанымыңар кеңейтүү сыяктуу же адабий чыгарма, адабий журналдар болушу мүмкүн, маданий, илимий журналдарды окуу менен силер өзүңөрдүн дүйнө таанымыңарды, орусча кругозор болот,
же логика, кругозор ошол нерсеңерди жогорулатууңар керек да. Текст менен иштөө болгондуктан канчалык көп китеп окусаң, канчалык көп журналдарды окуган болсоң, анда сен ошончолук окуп түшүнүүнү сенде ылдам болот да, окуп түшүнүү процесси. Мисалы дейли, илимий журналдарды окуунун маанилүүлүгү бар. Илимий журналдарды себептегенде чыныгы орутуда боз үй жөнүндө, манас жөнүндө, же биз адабиятта көргөн сынган кылыч жөнүндө, ал жакта бир каармандар жөнүндө келиш ыктымалдуулугу өтө аз. Ал жерде көбүнчө кызыктуу болгон жана адамдын ой жүгүртүүсүнө, анын дүйнө таанымына пайдалуу болгон темалар келет. Мисалы мен биринчи видеодо дагы айттым. Сомонун пробный сынактарында жана чыныгы орутуда дагы ушундай темаларда келген да. Мисалы, куштардын миграциясы тууралуу. Куштар бир жактан бир жакка миграция кылат, алар кантип кетет, кантип адашпай учуп барат. Же болбосо кофе тууралуу, же болбосо мисалы чай, кофелердин пайдалары тууралуу, ушундай бир, же музыка тууралуу, мисалы ушундай бир кызыктуу темалар да келет. Андай темаларды силер кээде мисалы адабияттагы чыгармалардан таба албашыңар мүмкүн да. Аны каяктан табасың? Аны журналдардан табасың, башка бир нерселерден, интернеттеги кызыктуу статьялардан таба алышыңар мүмкүн. Кийинки видеодо калгандагы 7 стратегиялар боюнча, андан кийин андагы суроолордун түрлөрү боюнча дагы окуп түшүнүү бөлүмү боюнча видеолор жасаганы аракет кылам.